Кыргызстанда кызды узатууда бутуна таяк менен сабап же болбосо даракка сыйынтып кызды узатпай эле барган жериңден бакыттап деп эле коюшат. Ал эми башка өлкөлөрдө болсо бутуна таяк менен уруп жана башка ырым-жырымдарды кылып узатаарын билгиңиздер келсе, видеого лайк басып, каналга жазыла электер болсо подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз контентибизге ушундай видеороликтерди дагы кошконго туура көрдүк. Албетте сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү үчүн. Андыктан видеодон алыстабай көрүп туруңуздар. Биз баштадык. Биринчи эле Англиянын салтын карап көрөлү деп чечтик. Британдыктар эгер кыз өзүнүн кийиминен жөргөмүштү тапса, бул чоң ийгилик деп эсептешет. Британдыктар ошондой эле дүйшөмбүгө белгиленген үйлөнүү үлпөттү жаңы үй бүлөгө байлык алып келерине ишенишет. Ал эми шейшемби жаңы үйлөнгөндөргө чың ден соолук убада кылат деп ойлошот. Британдык кыздар кийимдеринен үйлөнөргө жакын жөргөмүштү издешет. Бул да алар үчүн салт болуп эсептелет. Арменияда кандай салт колдонулушу мүмкүн деп ойлойсуз? Аларда салтка ылайык кыз менен күйөө үйлөнүү тоюна киргенде көбүнчө күйөө баласынын үйүндө жакшылык үчүн табак сындырып, анан күйөө баланын апасы аларга колуна пита нанга балды малып, балды жедирет экен. Неге десеңиздер, жаман рухтардан кутулуу үчүн ушундай кылышат экен. Ийиндерине нан таратып, бакыттын символу болгон бал деп жешет. Анан үйлөнүү тою салтанаттуу түрдө башталат. Бали өлкөсүндө кыз менен баланын үйлөнүү үлпөтү учурунда кыз менен күйөө баланын тиштерин наркозсуз жулуп алып коюшат экен. Чындыгында аралда бул жүрүлгөдөн өткөн жаңы ар бир үйлөнгөн жубайлар жиндерге аралашпайт деген ишенимди карманышат экен. Бизде ушундай болсо эч бири үйлөнбөсө керек эле. Болгарияда болсо ушундай салт бар экен. Үйлөнүү тоюна чейин келин ата-энесинин үйүндө түнөш керек болот. Ал эми эртең менен күйөө баланын достору уурдалган корозду алып келиши керек болот. Алар келиндин короосунан уурдап, кортеждин алдына алып барыш керек. Жубайлар ушул короздун тоокторундай көп балалуу болобуз деп ишенишип, салт өткөрүшөт. Чынында биз үчүн аябай күлкүлүү, булар үчүн бизге окшош эле салт. Эми мына салтты караңыз. Германияда болсо бул жерде үйлөнүү үлпөтү аяктагандан кийин жаңы үйлөнгөндөрдүн жолун карагайдын бутактары менен тосуу салтка айланган. Бул аларга байлык, ийгилик жана бакыт алып келет деп ишенишет. Жубайларга чоң дөңгөч жана ара да берилет. Алар ошону менен дөңгөчтү чогуу аралап биргелешип иштешип, келин менен күйөө бала ошентип өтүшөт. Бул болсо тоскоолдуктарды жеңүүгө жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтөт деген ишенимде экендигин билдирет. Көпчүлүккө белгилүү Индияда кандай салт бар десеңиз, эгерде үйлөнүү үлпөт күнү жамгыр жааса, Индия эли муну жаңы үйлөнгөндөргө ийгилик убада кылган жакшы жышан деп эсептешет экен. Ал эми үйлөнүү үлпөт күнү же андан мурунку күнү халде азем өткөрүлөт. Жубайлардын бетине, колдоруна жана буттарына куркума, роза суусу, сандал дарагынын порошок же бадам майынан жасалган пастаны сүйгөйт. Халде жакшылык алып келет, жаман рухтардан сактайт, жанды жана денени тазалайт деп ишенишет. Албетте индиялыктарды көпчүлүгү билишет. Алар ушундай нерселерге көп ишенерин. Бул да биздин видеобуздун катарына кирип калды. Эми кызыктууларына келе баштадыңыздар. Кенияда кандай болоорун айталы. Эң кызыгы кениялыктардын үйлөнүү үлпөт тою колуктунун кош бойлуу экендиги тастыкталгандан кийин гана өткөрүлөт. Ага чейин той болбойт. Ал эми үйлөнүү үлпөтүнөн кийин күйөө бала кош бойлуу кездеги кыйынчылыктарды сезиш үчүн кеминде 3 ай аялынын кийимин кийип жүрөт экен. Мына кызык. Сиз да өзүңүздү элестетип көрсөңүз, Кыргызстанда аялдардын кийимин кийип аялыңыздын жанында жүрүүнү жон терим менен сездим деп бир күн эле чечсеңиз керек деп ойлойм. Түштүк Кореядагы салттар адам акылынан аздырарлык деңгээлде болот. Бул өлкөдө күйөөнүн достору, туугандары аны кармап алып, таяк же кургатылган балык менен таманына чаап жиберген алака жөрөлгөсү бар. Мунун себеби эмне? Же мунун эмне кереги бар деп ойлосоңуз, анда себебин билиңиз. Уруунун ортосунда ага майда чүйдө суроолор берилет. Бул салт анын эс тутумун жана буттарын чыңдоого жардам берет деп аларды кыйнашат. Кытайда да ушуга окшош акылга сыйгыс салт бар.
Болочок күйөө колуктусун жаа менен башына мээлебей бир нече жолу атыш керек. Андан кийин ал жебелерди чогултуп, азем учурунда алардын сүйүүсү түбөлүктүү болсун деп чогултуп сындырат. Мына туугандар, кыскача дүйнөдөгү кызыктуу салттарды сиздерге айтып бердик. Видео жакса лайк басып, каналга жазыла электер болсо жана подписация деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Кийинки сюжетибизден жолукканча аман туруңуздар.